Эми бул шайлоо укугунун жарандардын шайлоо укугун аткарууга каршы шайлоонун жүрүшүнө ошол процесске тиешелүү жоруктар, жосумдар, кылмыштар англо-саксондук укуктук системада өзүнчө бөлүнөт да. Мисалы Британияда ушул кар жолоо маселеси, добуш берүү, үгүттөө, тигүүнүн баарына байланышкан кылмыштар кылмыш деп эсептелинет да. Мыйзамдарда ошого жараша жазаланат да. Мына Англияда 69 кылмыштын курамы даана так ачык көрсөтүлгөн. 69 бирене менен кылмыш жообуна тартылат да. Ал Чехиянын шайлоо системасында бир кызык бир эркиндик бар экен да. Аларда ар бир шайлоочу 4кө чейин талапкерге добуш бергенге укугу бар экен. Анын баары тең номерлештирип көргөзүлүш керек. Андан ашык эгерде талапкерге добуш берилбесе, анда ал бюллетень жараксыз болуп саналат экен. Мындай мыйзамдарды бузгандарга дагы же болбосо деги эле шайлоого катышпай койгондорду дагы жазалай турган өлкөлөр бар экендигин биз билебиз да. Финляндияда өтө мындай бир катуу жоопкерчилик ошол добуштарды сатып алуу менен байланышкан экен да. Аларда жанагы айыптан тышкары түз эле ушул 2 жылга чейинки мөөнөткө ушул эркиндигинен ажыратып түрмөгө отургузуп коет экен. Мисалы бир айып же болбосо 1 жылдык түрмө алардын келечегине, саясий келечегине абдан чоң таасир берет экен да. Польшада болсо шайлоого каршы мыйзамдар деп жоруктар үчүн жазалоо деп өзүнчө бөлүнгөн. Америка Кошмо Штаттарында болсо саясий жана шайлоого каршы кылмыштар деп эсептелинет. Ошого жараша жазаланат. Италияда жарандардын саясий укугуна каршы кылмыштар деп классификацияланат да. Ал эми Испанияда болсо коомдук тартипке каршы, Швецияда коомдук ишмердүүлүккө каршы кылмыштар деп классификацияланат да, ошого жараша жазаланат да. Шайлоого жана добуш берүүгө каршы кылмыштар деп эсептелинет. Мына Австрия менен Германияда. Мына ушул Австрия менен Германияда ушул мыйзамдардагы жазалоо чаралары дагы мындай кызык да. Мисалы Австрияда ушул шайлоого байланышкан кылмыштарда 1 жылдан чейинки түрмөгө камоо жазасы белгиленсе, ал эми Германияда ошол эле кылмышты 10 жылга чейин түрмөгө эркинен ажыратуу чарасы каралган да. Андан тышкары жана коркутуу, мажбурлоо деген дагы ушундай кылмыш иштери боюнча чаралар бекем каралган да, даана так. Анан мына сатып алуу, добуш сатып алуу. Бул добуш сатып алуу көп мамлекеттердин укуктук системасында, мына Австрия, Англия, Нидерланды, Дания, АКШ, ФРГ, Франция, Швейцария жана башка ондогон өлкөлөрдө өзүнчө кылмыштын деп мындай өзүнчө бөлүнөт да. Анан биз да ошого келатабыз да. Сатканадагы добушун саткандагы добуш сатып алган субъект дагы тарап дагы ошол жазанат өкүнө тең бирдей эле колдонулат да. Мына андан тышкары мынакей максималдуу жазалар ушул добуш сатып алууга жана финансылык каржылоо маселесине байланыштуу. Андан тышкары да кызык мыйзамдар бар мына шайлоого байланыштуу. Мына Германияда ушул шайлоочуларды алдагандыгы үчүн, убадасын аткарбагандыгы үчүн деген дагы ченем кылмыш катары эсептелинип киргизилген да. Демек мындай жанагындай экзотикалык кооз бир ишке ашпаган уран чакырыктар жанагындай убадаларды кийин кайта ошол өтөбү, өтпөйбү, ошону аткардыбы, аткарган жок экени дагы көзөмөлгө алынат да. Эми албетте мындай жазалар же болбосо тыюулар көп эле өлкөлөрдүн мыйзамдарында так каралган. Албетте ошондой болгон күндө дагы таза шайлоону өткөрүү бул парламенттин ушул профессионалдык деңгээли абдан жогору болот дегенди дагы айтыш кыйын. Анткени парламентке ар кандай өкүлдөр, ар кандай жааттагы кызыкчылыктагы адамдар, саясатчылар келет жана келип жатышат. Ошондуктан бүгүнкү күндө жалпы коомчулуктун саясий деңгээли, талаптардын өсүшү, мыйзамдардын так аткарылышы гана ушул таза шайлоону кепилдикке алат деп ишеним көрсөтөбүз да. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүнкү күндө электрондук капчыктарды дагы көзөмөлдөйбүз деп турган кези, эгерде ал шайлоочу же болбосо үгүтчүлөр же болбосо талапкерлер каржылоо мыйзамдарын, шайлоону каржылоо мыйзамдарын буза турган болсо, ал үчүн дагы бизде чоң жоопкерчилик бар. Тактап айтсак, 260 000 сом айып тартат, же болбосо 2,5 жылга чейин кесилип кетиши ыктымал да.
президентибиз Садыр Жапаров ушул шайлоону эркин, таза, ачык айрым өткөрүү боюнча өзүнүн жарлыгын чыгарды. Мындан тышкары шайлоо комиссиясы эл аралык байкоочулардын саны мына 730га жеткендигин кабарлап жатат. Демек биздин эртеңки боло турган шайлообуздун жыйынтыктары салыштырмалуу бир жогорку жакшы деңгээлде болот деп